Саламатсыздарбы урматтуу партнерлор, саламатсыздарбы коноктор. Кош келипсиздер. Менин атым Мирадио Гулмира Жиматовна. Спесин врач инфекционист педиатр. Бул жакка мен негизи эмне үчүн келдим? Себеби дегенде мен өзүм ден соолугум үчүн келгенмин. Шейный остеохондроз, поясничный грыжа, щитовидный железада 4 гормон болот. Ошол 4 гормондун бирөөсү тиотропный гормон, ТТ, постоянно повышенный болчу. 10 жылдан бери элтраксин деген гормон жем. Эндокринолог мага постоянно өмүр бою отургузуп койгон. Последний 2 жылдын ичинде гормонумдун дозасын көбөйткөндө менде шок боло баштадым да. Издене баштадым. Эмне үчүн мен ушул Кудай берди бул орунду. Мен себепчисин таба албайм. Изденүү менен жүрүп отуруп, ушул Бепи компаниясын таптым. 2 ай иштим, Элеф 8 продукциясын ичип туруп, элтраксинди отмен кылдым. Вообще бул супер. Гормонду 10 жыл ичип туруп отмен кылган. Постоянно элтраксин, ТТГ гормонум 8ге көтөрүлчү. 2 ай ичип туруп, текшергенде 2,5-3 түшүп калды. Вот азыр мына 4 ай болду, 4 айдан бери гормон ичпейм. Өзүнүн постоянно шейный остеохондроздон башым ооруч эле. Оорубай калды. Грыжам бар эле, так беспокоить этпейт. Каблукту так мына көрүп атасыздар э? Каблук кие алчу эмесмин. Монтип сиздерге 2 саат, 3 саат, 5-6 сааттан бери сүйлөп берип атамын. Антип сүйлөй алчу эмесмин. Белим ооруп калчу да. Вот анын баары кетти. Действительно улучшение бар. Өзүмдүн семьямда, командамда толтура результаттар бар. Өзүңүздөр азыр мен сиздерге продукция боюнча, история боюнча, компания боюнча бүт түшүндүрүп беремин. Андан кийин болгон вопросуңуздар болсо түшүндүрөсүздөр э. Азыр компания боюнча кыскача историясын айтып кетейин. Компаниянын аты Бепи, аталышы. Основатели Эрик Капралес, мультимиллионер американец. Бул американец өзү аябай жакыр үй бүлөдө төрөлгөндүктөн 12 жаштан кончик сатып отуруп байып кетет. Завод, фабрикалары бар, компаниялар бар толтура. Үйлөнөт, 2 балалы болот, экинчиси умственный физический отстал болуп калат. Мындайча айтканда диагноз ДЦП. Алып барып алган жери калган жок. Невропатологдор алып барат, ар бир чет өлкөлөргө алып барат. Эч кандай результат болбойт. Келип врачтардан сурайт. Результат болбойбу. Айыга же айыкпайбы? Ошондо врачтар айтат, жок, айыкпайт. Просто динамикасы ухудшение болуп кетпеш үчүн 6 айда бир леченияга алып кетип турасыз. Эгерде менин акчам туруп, менин балам ушундай инвалид бойдон калып калабы деп ойлонот дагы, Эрик Капралес ошол бойдон ушундай болуп турбайды, ол турган жок. Бул издене баштады. Изденүүнүн үстүндө жүрүп, 3 профессор, докторлорду чакырат экен. Биринчи Тибет, Америка, Россиянын профессор, докторлорун чакырат дагы, консулинг кылышат. Что-нибудь сделайте без химиката, потому что мен балам медицина алсыз болду баламдын диагнозун. Лечение кыла албайт экен. Ушинткенде алар сүйлөшүп отуруп, Тибеттин врачы айтат: "Мен 5 эле козу карны кошо алам" дейт. Кардицепс, линти, гуарана, чага, барахма. Алар эмне кылат? Иммунитетти көтөрүп берет, ысык суукту теңдеп берет, на клеточном уровне сосудтарды тазалап берет, өлгөн клеткаларды жандандырып бизди жашартат дейт да. А берки Америка менен Россиянын врачтары эмне кылат? Америка менен Россиянын врачтары биз жеп аткан эле овощ, фруктуну кошобуз дейт. Помидор, сайбиз, клюква, брокколи, шпинат, клубника, малина, апельсин, свекла, вишня. Ошонун баарын кошуп туруп, Элеф 8 деген капсулага салып берет. Капсуланын сырты балы. Вся Менделеевдин таблицасы бар. Сыртын кошо жеш керек. Ошондо жанагы баласына бергенде, баласы полностью айыгат. Азыр эң күчтүү спортсмен. Бул компаниянын чыкканына 2017 жылы 15 январда чыккан. 1 жылдын ичинде эле спортсмен болуп кеткен жок. Бул капсула негизи 2004 жылы чыккан. Неофициально чыгып, ал бул Эрик Капралес интернетке таштап койду. Интернетке ишенгендер алып ичип өздөрүнү байыттырат. Анан ошондо Эрик Капралес түшүнөт.
интернетке ишенгендер да бар, ишенбегендер да бар. Кире алгандар да бар, кире албагандар да бар экен. Ошон үчүн мен муну сет аркылуу таратам деп туруп 2017-жылы 15 январда сетке киргизdim. Бул продукциянын иштеп атканына сет аркылуу 1 жыл болду. Кыргызстанга келгенге сентябрда 6 ай болду. 6 айдын ичинде биздин результаттар, шикарный результаттарыбыз бар. Шикарный результаттарыбыз бар. Биз биринчи Кыргызстандын результаты кандай? Бул киши Кыргызстандын Кара Көлүнөн болот. Өзү биринчи колуна чыккан экен. Андан денесине, бетине чыкканда аябай переживать эте баштайт. Эшикке маршруткага отурганда дейт, чыкканында дейт, биз муну менен сүйлөштүк да. Маршруткага чыксам дейт, обязательно бир шаг назад берет жанында турган киши. Жанына барып отурсам туруп кетет дейт. Жийкени башташыптыр да. Вот ошентип 6 ай стресске түшүп, үйүнөн чыга албай калдым дейт. Кызым Луиза изденип отуруп интернеттен элек посимди таап келип, мына бир заказыбыз 70 капсула келет. 70 капсуланы ичкенде 3 айдагы результаттарын көрөт. Биринчи результатыбыз ушул. Биздин Кыргызстандын биринчи результаты болгондуктан биз ушуну көрүп бум кеттик. Андан кийинки омоложение 15-20 лет омоложение дейбиз. Көрдүңүздөрбү кандай жашатат? Сахарный диабеттен, гемодиализден результаттарыбыз көп. Арыктарды толтурат, регуляция кылат, pH. Параличтерди, тонустарын бүт жазып атат. Көздүн давлениянын, көздөгү давления, кожный заболевания, бүт баарына жакшы да. Последний аллергиянын азыр аллергия деген аябай эме болуп кетти, аллергиянын түрүнөн. Даже кээ тамак жесе да аллергия болот. Укол алса да аллергия. Аллергиянын миңдин түрү себеби дегенде мында очищение, регуляция басталган келген. Последний результаты бул шикарный, биринчи супер результат. 1 ай болду. Бул токтогулдан болду. Миома, узловой миома без операция түшүп калды. Бул негизи врачтар айткан экен, 50 000 сом менен маткамды полностью ампутация кылып алып саласыз. 1 ай менен көрдүңүздөрбү? Бул аял жаш өзү. Бул ампутация кылычакты, эме маткасын алдыргычакты мен капсуланы ичип көрөйүн деп 10 эле штуктан ичтим. Алып түшүп калды, 10 штуктан түшүп калды. Көрдүңүздөрбү? Себеби дегенде бул биринчи гормондун нормага түшүрөт. Бизде врачтар, вот тамыр өсүп чыкты, чынбы миома? Например, опухоль өсүп чыкты дейли. Биз муну просто убирать этип салабыз, правильно? 2 жылдан кийин кайра бул өсүп чыгат. Врачтар өсүп алып чалат ушуну. Себеби эмне? Биз причинасын таап албай атабыз. Бул капсула ушул причинасын жок кылып, тамырды солуткандан кийин өсүп түшүп калды. Врачтар шок болуп атат да. Эмне үчүн без кровотечения, без остаток эртеси УЗИге түштү да. Вот секрет. Тамыр солугандан кийин да каякта кровотечение. Саат 1:30 биз бул аялды төрөттүк. Тиминен сыпаткообразный боль болду. Ары бери басып болбой калдым эле, болбой калдым. Долго тартуудан давай тайсикке төрө. Мына тайсикке төрөдүм, мына жакшы тайсик. Тайсикке төрөдү. Кровотечение болгон жок. УЗИге алып барды, УЗИдегилер гинекологдор шок. Азыр бул этти гистология алып кетти. Гистология бизге результат чыгарды. Көрдүңүздөрбү? Ушундай результат. Бул башка компаниялардан айырмасы эмне? Жемп стандарт деген сертификат жок. Халал деген сертификат бар. Себеби эмнеге? Себеби жемп стандарт бул только фармакологиялык продукцияларга гана берилет. Бул БАД эмес, лекарство эмес, правильный питание. Туура түшүнүңүздөр, биздин туура тамактануубуз. Башка компаниялардан дагы бир өзгөчөлүгү бар. Башка компания барсаңыз очищение, регуляция, восстановление дейт. Бул жерде ушул регуляция, очищение, восстановление баарын алып туруп, элекке салып коет. Очищать этет, регуляция кылып, восстановление. Дагы бир өзгөчөлүгү эмне? Башка компанияга барсаңыздар, жалаң чөптөн жашап атпайбы? Бул жерде овощи, фрукты. Биз жеп аткан эле тамак. 30 килограмм овощи, фрукты бар. Биз бир күнү 30 килограмм овощи, фрукты жей албайбыз. Биздин суточный нормага керек болгон, организмге керек болгон
овощ, фруктун баары ушул жерде бар. Мисалы биз по сезонам эле клубника, малина, апельсин эле жейчүмбү. Клюква, брокколи вообще эле жебейбиз. Мындан эле жейбиз. А мында каждый день биздин цветочныйыбыз бар. Вот айырмасы. Бир капсула чудо и удобно, и доступно сине болот да. Андан кийинки продукциябыз чыкты. Элеф, Артелер 8, Элеф. А бул Элеф 8 деген продукциябыз аталышы. Андан кийин Артелер 8. Мунун эгиз козу деп коебуз. Ичинде экөө болот. Фиолетовый, белый свет. Фиолетовый свет бул препробиотики, живой бактерия. Муну бөлгөнгө болбойт. Себеби дегенде, бул бөлүп ичсеңиз, биздин ашказаныбызда кислый среда бар. Ашказанга түшкөндө живой бактерия өлүп калат, эффект не дает. Бул капсула менен ичибиз керек. Капсула 12 ичеге түшөт да, жарылып туруп, жоң ичеги, 12 ичеги, ички ичеги, бүт ичеги менен тазаланып, токсин шлактар тазалап, жирди жыгайт этет, иммунитетти көтөрөт. Биздин жоң ичегибиз таза боло болсо, иммунитетибиз көтөрөт. Түшүндүңүздөр э? Андан кийинки бул белый порошогубуз, капсулабыз. Мозговой капсула деп коебуз. Биздин башыбызда эмне проблема болсо ошонун баарын чечет. Память улучшайт, зрениянын көрүүсүн жакшы кылат, внутричерепной давление, внутривазной давление, башыңызда киста бар, бүт бар асасайт. Бул эртең менен туруп биздин завтрагыбыз Элеф 8 зеленый капсула, кечки легкий ужиныбыз Фиолетовый белый. Правильный продукт правильный питание. Биздин өзүбүздүн ден соолугубуз эмнеден башталат? Өзүбүздүн тарелкабыздан башталат. Чынбы? Биз кыргыздар аябай өзүбүздү бузабыз. Себеби эмнеге? Негизи эртең менен кечки 6га чейин күчтүү тамак же десе, биз наоборот. Эртең менен 6га ачка жүрөбүз, после 6 души жеп туруп жатабыз. Или тойго барып жатабыз. Көрдүңүздөрбү? Биздин өзүбүздүн ден соолугубузду тарелкабыздан бузбайбыз. Вот бизде азыр нанотехнология, нанопрепарат, клеточный питание бизге келди. Келиңиздер, ичиңиздер, алыңыздар.